Жашоонун сыноосу. Бойго жеткен, жогорку окуу жайында окуган кыз атасынын жанына келип, ага ички бугун төгөт. Ата, мен баарынан чарчадым. Мен жашоонун өзүнөн чарчадым. Көйгөйлөрүм ушунчалык көп. Бири бүтсө бирөө чыгат. Эч ким менен сүйлөшкүм да келбей калды. Бир жакка баргым да келбейт. Жалгыз эмес да болгон жакпайт. Үйдө болгон да, болбогон да жакпайт. Деги мен эмне кылышым керек? Мындан ары кандай кылам? Кызынын түйшөлгөн суроолорун уккан атасы унчукпай ордунан туруп, 3 идишке суу куюп мештеги отко коет да бирине сабиз, бирине жумуртка салып, дагы бири кайнап чыкканда кофенин бүртүкчөлөрүн салат. Сурооңо жооп аласың, чыдап тур деп атасы ортодон убакыт өткөндөн кийин бышкан сабиз менен жумуртканы үстөл үстүнө коет. Карачы кызым, бул жерден эмне өзгөрдү деп сурайт атасы. Эмне өзгөрүшү мүмкүн? Жумуртка менен сабиз бышты дейт кызы. Оба, жалпысынан айтканда бышты. Бирок баамдап карачы. Сабиз чийки кезинде катуу болчу, азыр жумшак жана назик. Жумуртка болсо суюктан катуулук абалына өттү. Бир эле окшош жагдайдан экөө эки башка өзгөрүүгө туш болушту. Кызым, ушул сыяктуу эле адамдар да жашоонун жагымсыз, катаал, кыйын учурларынан ар кандай болуп өзгөрүшөт. Бири чыйралат, бири алсызга айланат, бири жашоонун сыноосун бышып чыгат, бири сынып чыгат. Мунун баары адамдын ички эркине, күчүнө, акылы менен сезимин туура нукка башкара билгенине байланыштуу болот. А кофечи? Дейт ойго түшкөн кызы. Баарынан кызыгы мына ушул, дейт да, атасы эми үстөл үстүндө идиштей кофени коет. Катаал жагдайдын жаралганынан улам бүртүкчөлөрдүн баары толугу менен ээрип кетти да таптакыр башка өзгөрүүгө дуушар болду. Ал мурда тоголок катуу болсо эми чылкый эле суюктукка айланды. Бирок анын өзгөчөлүгү эмнеде? Ушундай өзгөрүүгө туш болсо да моюн бербей, зирилер кайра жыпар жыттуу, даамдуу, жагымдуу суусундук болуп чыга келди. Ушул сымал эле жашоодо да ушундай өзгөчө адамдар бар. Алар тоскоолдуктарды башынан канчалык көп өткөрүшсө да аларды жеңип келишет. Өздөрүнүн ички дүйнөсүн кубатын сырткы аракеттерин менен кошо айкалыштырып, акыры бийликке серпилип чыгышат. Адамдын адамдыгы анын күчтүү болушунда, кызым, дейт атасы. Эрки жок адам сыноодон сынат, күчтүү адам сыноодон бышат, бирок эч ким сыноодон качып кутула албайт. Чыңгыз Айтматов.